бет сетин бар тытмалап сабап өлтүрүш керек. Жокуртун чарасын көрүп бериңиздер суранып. Бул баланы айылгап келип эле таш бараңга алыш керек. Ооба, бул адамдын акылына, оюна чап келгис иш болду. Бул 36 мүчөсүн кескилеп эле тирүү жерин калтырган эмес. Кызымдын жүзүн көрө албай калганга мен могу жерде азыр. Балам көлдө, мен Бишкекте элем, ушундай иш болуптур, биз кийин уктук. Сен мага айтып атпайм, жүзүн да көргөзбөй койду да, анткени деген көрбөсүн деди. Ал эми бул кылмышка шектүү жарандын жакындары татыктуу жазасын алсын дейт. Иш болуптур, биз балам көлдө, мен Бишкекте элем, ушундай иш болуптур, биз кийин уктук. Мен азыр айтарга сөзүм жок. Бул кызга аябай кейип турам, жүрөгүм ооруп турат. Эми ушул кыздын ата-энеси сураган эң бийик жазаны мен деле сурайм. Башка аргам жок, себеби ошондой болуш керек. Ооба, бул адамдын акылына, оюна чап келгис иш болду. Биз бул баланын атасынын иниси болобуз. Биз да бийликтегилерден сурайт элек, ошо эң жогорку жаза колдонушун. Жашоого укугу да жок бул дүйнөдө. Дем алганга да укугу жок. Садыр Жапаров Нуркожоевич, урматтуу Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, биз сизден өтүнөрүбүз, жалпы Барскон эли ушул Жокуртун жазасын, өлүм жазасына тартып бериңиз. Ушундай ичиз атышып турат. Ошол кылган кишини таш бараңга алсын. Ушакта мына монча кишинин ичи күйүп атат. Ушунча кишини өзүн кыйнап өлтүрүш керек. Кандай кылып өлтүрсө, ошондой кыйнап өлтүрүш керек, жазалап өзүн. Бет сетин бар тытмалап сабап өлтүрүш керек. Аны азыр соттогондо ал бир мындай бир үйдүн мындай бөлүгүндө эле турат алчы. Мындай ары бери басат, тамагын 3 мал тамагын курсагын тойгузат, аны кыйнаш керек. Мен эжем мончоктой болгон, эжем эчтекен көрбөйт, андай болорун билгенди үйдөн да чыгарбайт болчубуз. Президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге кайрылабыз. ГКМБнын чоң кызматкерлерине, министрлерге да кайрылабыз. Мындайлар кайра кайталана берсе, ар бирибиздин балабыз туш келип калышы кепилдикти эч ким бере албайт. Бул баланы айылгап келип эле таш бараңга алыш керек. Тагы өзүндөй кылып, кандай кордоп өлтүрсө, ошондой кылыш керек. Ар бир атанын жүрөгү сыздап отурат. Биз эми жолго эки жакка чыккан кызыбызды кайтарып машинеге салып, кайтарып алып келиш керекпи деп коркуп да калдык. Мына улам күн сайын чыгып атат мындайлар. Баланча жерде кыз жоголуп атат, түкүнчө жерде кыз жоголуп атат. Кайдыгер баары, кайдыгер. Кайдыгер каралып атат. Эгерде накта изилдеп караса табылмак. Балдар айткандай, кечинде милициялар келип, үйлөргө келип, ушул кызды көрдүңөрбү? Ушул кыздын тарбиясы кандай эле деп сурагы чакты. Ошондо опер группа менен чыга калса, чыкканда телефон тартпай калды дегенден кийин чыга калса тапмак. Жок дегенде Бишкекке алып баратканда тапмак. Анан ушунчалык кордукка салынып, мына кечөө деген коюп атканда энеси, атасы, бир туугандары жүзүн көрүп алалычы кызыбыздын десе, көрсөткөнгө жараган жок, кепиндеп бериптир доктурлар да көрбөсүн деп. Демек, бул 36 мүчөсүн кескилеп эле тирүү жерин калтырган эмес. Эгер бети тирүү таза болсо, көрсөтөт эле да момдай деп. Бул кыз деген мына мен 40 жыл мугалим болуп иштеген, пенсияга чыккан кошунасымын. Эне деп келишчү, жаркылдап. Жууган кирилери, жасаган оокаттары бул кыздын эми айтып түгөтө албайсың. Келиндер келип өлгөндөн кийин үйүн жыйнайбыз деди. Анан мен айттым ошондой, бул кыздын үйүн жыйнай албайсыңар, таптаза барып көргүлөчү. Шифонерин алып көргүлө, кандай кийимдер бүктөлүп турат. Биз да ошондой жыйнай албайбыз айлан айында келиндер дедим. Десем, ооба дешти. Мен эмне дечимин? Эми моореки күлгүндөй болгон кызымды жоготуп бул жерде. Азыр дагы эле өзүмө келе албай турам. Даже мен кызымдын жүзүн көрө албай калганга мен могу жерде азыр өзүмдү кармай албай төшөктө жатам азыр, чынында. Анан эми биз эмне демекчибиз? Катуу жаза алсын. Даже өмүр бою кетсе деле мейли эле ушул балага. Атылсын. Өмүр бою эмес. Атылсын. Өлтүрүш керек. Атылсын. Таш бараңга алыш керек же болсо биздин көзүбүзчө атсын, ошо кородон эле атып салсын.
Benim kızım kандай kıynalsın, ошол бала ошондой кыйналсын. Benim kızım kандай kıynalsın, ошондой kıynalsın. Baykuş kızım apa deyin geçişken çok baykuş kızım alma çokтай болгон kızım. Çakırlarım benim. Alma çokтай болгон kızım. Ошо bizni aldınız ошондой kıynalsın. Ошондой kıynalsın. Айсулуу мектепте класстын ичинден эң мыкты кыздардан болчу да. Лидер кыз болчу, сабакты жакшы окучу, абдан жоопкерчиликтүү кыз болчу. Мектептин коомдук иштерине абдан активдүү катышкан, ушундай жакшы кыздардан болчу. Анан жаман болуп турабыз азыр ушул жаман окуя болуп кетти. Айсулуу үчүн жаман ичибиз күйүп атат. Мындан ары мындай болбосун. Жанагы зоокурлөрүбүз жоопко тартылсын. Биз ошону талап кылабыз. Мен Ибраев Асылбек Мукашевич, мен ушу Айсулуунун чоң атасы болом. Ушу кызымдын жантан бери көп нерселерин, немелердин эмеге алдырып сүйлөп аттым. Азыр мен акыркы ушу элесин калганмын, өзүм жүрөгүм алып калгым келет. Ушу биз жума мурда Байбичем экөөбүз Караколго байкемкине тойго келип ошол жактан бери Караколдон бери кызымды мен чоң машина айдайм. Чоң машинеме жаныма салып алып бияка чейин айылга чейин чоң алып келдим эле бакуш кызымды. Эле алдыдагы үмүттөрүн атам мен 11-дө бүтүп сиздикине барам. Шаарга чоң окуйм, окуйм. Апа силердикине барам деп ушинтип жакшы маанай менен келди эле. 5 күндөн ушул окуя болуп атпайбы. Эмне дейт элем? Кызым ошо жакшы, ошо жаркылдаган элеси эле эсимде калтырайын дейм, бирок ошол жерде ошо моргтон алып келген, ошол жерде жүргөн ошол элести өзүмө кандай кылсам да түнү да күнү да эсимден кетпейт да. Ушундай айбандарды коомчулукка кармоо эле койсо, коомчулукта жок кылса деп ушуну кайрылат элем. Ушу бизди колдоп берсеңер, жаркылдаган кызыбызды колубуздан алдырып отуруп калдык. Өз ажал менен болсо дагы айтмакпыз. Деп бизге күйүп атканыбыз мыкаачылык менен ушунчалык кылып кеткенине кичинекей наристе жаркылдаган кызыбыз бар эле. Милиция болом деген тилеги бар болчу. Апа 11-дө бүтсөм силердикине барып окуйм, студент болом, милиция болом дечи. Тең аябай. Дайым узун өмүр жаш берсе, бир үйгө бир үйдүн жаркылдаган келини, бирөөнүн жаркылдаган жары болмок. Ошо ишти сатышып, өзүбүзгө келе албай атабыз. Бизди колдоп, ошо жакшы закон чегинде эң катуу чара көрүп бериңиздерди суранабыз. Анан бул жерден машинеге чыкпаганга байланыштуу теги жолго чыгууга туура келет. Аякка жолго чыгат да, анан жолго чыгып, анан жанакы машинеге кабылып калып атпайбы. Анан ошондон бизге маалымат деген 4 сааттан кийин түштү. 4 сааттан кийин анан издеп баштадык. Издеп баштап, биз күндөп, түндөп жүрдүк. Ошондо мына эмне себептен издеп кандай чалып көрдүңүзбү же эмне болуп? Биз чалып көрсөк, эме телефон өчүп калыптыр. Ким биринчи издеп чалды? Kızım çalgan. Aysulga çaldı kızım. Kızıma çalsa öçükken. Ana kayra mağa çaldı. Mağa çalgana memde ettim. Ay sotkası seyret beratı öçüp kalsa gerek. Azı barat boş gerek dedi. Kayra gastaş kızı çaldı. Şu 3 çağından ötüp baratkan. Anan şondan anan istöz aldık. Ha bu şu место положениясы жеңишке чейин эле болду. Жеңиштен ары карай ушу место положения жок. Өчкөн ошол убакта. Жана жеңиштин кире беришинде жана кичинекей мостко жетпей, ошол жерден машинанын эмеси телефондо калыптыр, могу эмеде. Бир аз эле жерге кириптир дагы, андан кийинкиси жок да. Анан биз ошол жерден өчкөн. Ал жерден эми кызымдын телефонун тиги тартып алган да, чынында эле. Уже телефонду өчүрүп салган башы эле. Биз вообще байланыша албай койдук. Анан телефон менен байланыша албагандан кийин уже каяктан аны Келгиче ошо Бүгүн байдагы сиңдим келип, заявление жазып, Көз бешиктеги өзүмдүн бүт тууган иним келип, ал билдирүү берип, келгенден кийин булар издей башташкан. Мен жумуштан түшүп,
Biz Bakrovka'ga barып, ошо сурап ушундай заявление бердик. Иштелип атабы ушунун баары. Каралып атабыз десек, о беришти атат деген. Ал убакта о бериш деген эмес. Ошо булар заправкадан ошо камераны ачтырып. Ана ошо көрүп атат да видеодогу сүрөттү көрдү. Адисеге түшүп кеткенин көрүштү. Номерди көрүп атат. Ошону жумушун дагы аткарып ошо толук маалымат кайга берип, жок дегенде бияктан Тоң районунан, биягынан Каракол шаарына чейин чыкпайт эле да. Чукулдук. Бияктан убакыттан уттур экенбиз. Убакыт бияктан уттур едик. Бияктан кайтыга карап коюшкан. Кайдан УВДнын чоңу келип, бизге болгон мүмкүнчүлүк жардамды берип, ошондон кийин ана бул иштеле баштаган. Болбосо ага чейин ошо чыгып кеткен. Качан келди? Жок, УВДнын начальнигине биз деген кыз жоголгондон кийин биз уже биякта болгон жокпуз. Биз ошо райондо жүрдүк. Райондун эменин жанынан кеткен жокпуз. Милициянын жанынан. Ошол жакта түнөп аттык маршрутка менен. Анан ошондо жанагы УВДнын начальниги азыр атын унутуп атам, Эдил ушу фамилиясында. Анан ошол киши бүт милициялар чогултуп, катарга тизип туруп, анан ар бирибизге 2ден милиция кошуп берди. Ошондо 2 милиция менен биз ана оборотунан биз Көйтүп кеткен. Бир сутка өтүп, ошо түнкү саат 10:30 болуп калган. Бир сутка өтүп кетти. Ошондо бул анан иш күчүнө кире баштаган. Ага чейин иштелген эмес, ага чейин кайтыгер кылып коюшкан булар. күндүзгүсүн дрон иштеди, түнкүсүн болсо мындай эле жүрүп аттык. Бирок ошолорго рахмат, негизи күнү түнү издеп берди. Анан биз ошондон уже түңүлгөндөн кийин мен уже өзүмдүн жеке оюм да, бул уже бияктан табылбай калды, уже боякта дедим да. Анткени боякта уже бунун себеби машинеси алдымда болсо, стрим машина болчу, свети көгүш свет. Мала көктөт, серый. Аны биз камерадан ошо чала бурасын эле көргөм да мен. Илишина мен баа арт жагын эле көргөм да, камера бияктын камерасына түшкөн. Бул мындай болду. Бул УВДнын начальниги неме кылгандан кийин уже күч берип эме кылды да, давай тап калам мындай деп. Анан бул жерден анан участкага келди. Тагы бул жерден Нива менен участкага келип, анан жанагы агамды чакырып, анан кыз 2 версия менен айтылды. Бир жагында боомдо деди, бирөөндө кеминде деди. А чынында кеминден таап келди. Жанагы агам менен, жана сүйлөп аткан агам, бир тоган агам. Ошол анан милициялар баары анан кыздын абалын эми киши көргүздөдү да. Мен Барбадыңызбы? Мени атаң тиги сен уже маалымат жетиптир да тиги агамачы. Сен мага айтып атпайм, жүзүндө көргөзбөй койду да, анткени деген көрбөсүн деди кызымды. Сен жүрөгүң оор, мен барайын деп туруп. Мен албай коюшту. Мынтип ойлойсуң да, тирүү эле табылып берсе дейсиң да. Мейли мындай эми кордолуп эме болсо дагы тирүү болсо депчи. Анан биз ошентип эле ойлоп аттык да. Болгонун ачык айтчу, мисал үчүн мен ата катары айтайын. Болгон сырын мага айтчу. Ата. Кызыңыз менен жакын, аябай жакын. Жакын болчу. Ата деп анан бир жерге суранганда дагы мен байкалып келейин десе, ким менен, каяка, эмнеге? Анан мен сөзсүз баягы убакыт саат өлчөп берчүмүн. Могул убакытта барасың, классташым менен жолугам десе дагы. Бул жерде тууган уруктарды биздин балдар менен жолугам десе дагы. Мына убакыт баланчада келесиң. Честный болчу да. Анан мектепте дагы аябай эме болчу. Кыздар советинин председатели болчу 6-класстан 11-класска чейин. Даже ошо кыздарды мындай тартипке салып жүргөн кыз болчу. Мына азыр директор школ, биздин ошо тиги директор школ деле айтып берет. Ошо аябай кыздарды жөнгө салып, жанагындай
тартип жанагы даже кийинип бараттын билесиздер мектепте силерде да ошо ар бир немени карачу да. Даже бул эмеден эми ушу көчөдөн дагы жанагы кыздардын туура эмес баскандарын дагы ошо мектептен линейкадан чыгып туруп ошол жерден дагы айтып берип ушундай баягы ошол жерден дагы тартипке салып мындай айтканда мугалимдин немесин ойночу да. Келечекте ким болом дечү? Келечекте негизи МВД окусам деп эле ушундай тилек кылчу да. МВД кызматкери болом дечү. Мен ошону окуйм. Мен ошону окусам кандай болот деп мага көп кеңешчү. Анан кызым аны окуш үчүн мындай окууну жакшы окушуң керек, мындай кылышың керек деп мен көп айтчумун. Анан бул мамасы деле баягы окууну аябай жакшы окуп бүткөн. А мен деле орто билим болгон менен бирок баягы түшүнүк эми жакшы эле да эми. Жаман эмес. Бул бекер тамак жейт, бекер жатаканага жатат, бекер суусун ичет, бекер кийим. Ошондуктан бул кылмышкерлердин баардыгы мамлекетке гана күч болот да. Ошон үчүн сиздер менен биздер ушул чечимге келип атабыз. Урматтуу күч органдары, урматтуу акиме, ушул сунушту жеткизип берет деген ишеничтебиз. Биз элдин атынан да кайрылуу жасайбыз да. Ошондуктан ушул туура так маалыматты жеткизип бериңиздер. Рахмат.